Урматтуу баяндамачы, суроом сизге да. АТТС'ти сертификаттоо органы бизде жана ошолорду лабораториядан өткөрүү органы кайсыл? Жерде жайгашкан жана ким кылат аны? Бизде аккредитацияны берүү Кыргызстандарт, бул токтоо. Ким кайсы служба кылат? Кыргызстандарттын ичиндеги жана центр аккредитация берет. Ал эми сертификация болсо, ал жана частный органдар кылыш керек. Эгерде бул мыйзам кабыл алына турган болсо, сертификаттоо органдар берет. Туура эмес болуп калбайбы? Баасы канча болот? Канча убакытта бүтүрөт ошону? Бул эми азыркы мезгилде биздин өзүбүздө жанагы Женева келишимине мүчө болбогондугуна байланыштуу бул амалдоосу абдан узак убакытты талап кылып атат. Жана өзүңүздөр жакшы билгендей, биздин мамлекетте болбогондуктан жана Минскиде жана Россия Федерациясында жана НАМИ деген илимий издөө институттар өткөрүп атат. Бул рахмат, сиз башка жака кетип калдыңыз. 1,5 жылдай убакытты талап кылып атат. 1,5 жыл көп да. Азыркы мезгилде. Эми өзүбүздө мисалы ата мекендик унаа чыгаруучу заводдор бизде бар да Кыргызстанда. Ооба. Ошону өздөрүнө эле бербейсиңерби? Мисалы. Жок, өздөрүн деле кылбайбы? 1,5 жылды мисалы башка мамлекеттен деле өткөрүп келип атпайбы ушугунда? Өзүбүздө болгонуна байланыштуу эртерээк кылсак жакшы болмок. Эми Айбек Жапарович, ушул Кыргызстан жана сиз айтып кеткендей, ушул жанагы таможня биримдигине киргендигине байланыштуу биз жанагы 34 жана 35 пункту боюнча айтып атпайбызбы? Эгерде ушул Женева келишимине мүчө боло турган болчу болсок, өзүлөрү эле жана мен айтып кеткендей, заводдук шартында сертификаттардын документтерин өткөрүү менен ала алат, жеңилдетилген. Ошол бизде чыгарылып аткан, сиз белгилеп кеткендей, бизде азыр чыгарып аткан автомобилдин тетиктерин ошо жеңилдетүү максатында биз эгерде мүчө боло турган болсок, ошо жеңилдетилген, убактысы да азаят, жана сиз айтып кеткендей ошо баасы да ылдыйлайт да, буюрса. Биз азыр колдоп берсек кандай болот? Ошону түшүндүрүп бериңизчи. Азыркы эгерде жанагы Таможный союздун азыркы мезгилдеги мен айтып кеткен 018/2011 жана дөңгөлөктүү каражаттардын коопсуздугу боюнча техникалык регламентине ылайык биз бул жана амалигацияны ошол толук циклын жана Россиядагы жана НАМИде жана Минскиде өтөт. Эгерде муну колдоп бере турган болсоңуздар, сиз өзүңүз айткандай, ата мекенди Кыргызстанда бизден сертификация бере турган органдар аркылуу алып калат дагы, убактысы тездеп калат жана бул биздин авто өндүрүүчүлөр үчүн чоң колдоо болуп эсептелет. Рахмат. Таможнийди аралаштырбай эле өзүн жеке алып кетсеңер болбойт беле? Биз азыр эми жанагы жок, эгерде биз бул Женева келишимине кире турган болчу болсок, анда жеке алып кетебиз. Анткени бизден башка бажы биримдериндеги баардык мамлекеттер ушу Женева келишимине мүчө болгондугуна байланыштуу өзүлөрү алып кетип атышат да. Рахмат. Бул маселени колдоп коюш керек, урматтуу коллегалар. Бул биздин ата мекендик ишканаларга өздөрүнө лабораториясы болот жана ошондой эле сертификат берүүгө да өздөрү катышканга толук укугу болуп калат экен. Рахмат.